Мына достор, урматтуу туугандар, байкаңыздар. Избранный деген тайды байкаңыздар. Биринчи чабышы бул. Избиратель деген. Избиратель деген айгыр тукуму, актаздар кандай? Избиратель деген айгыр тукуму избранный чыкты. Ханыша 10-чу футболка менен чыкчу. Ханышаны байкаңыздар. Молдасанов Али. Бешташ айлы. Үстүндөгү бала Бактоосун деген биздин күрөш боюнча мыкты илтезет сотка Майгөтөн Чабандес балабыз. Ханыша деген тайды байкаңыздар. Баягы атактуу Фархаттын небереси. Он алтынчы номер менен Актанабоду чыгарла. Байызбеков Жарышбек Аксакалдан Актанабоду гүлүн чыгарла. Актанабоду гүлтү байкаңыздар. Бул өткөндөгү Талас кубогу чоң эл аралык байгеде 4-чү байгеле орун ээлеген тай. Бүгүн да мыкты чуркайм деп ишенип турат. Усман деген балабыз даярдаган азамат. Мына көрүңүздөр. Торгашкан тукуму. 18-ci футболка менен чабуулчу Гүлүк Ханышай. Дубай деген айгырдын тукуму, ээси Тайталиев Талантбек. Мына 18-ci номердагы Тайталиев Талантбектин Ханышайын байкаңыздар. Бу дагы байгеде жүргөн Гүлүк дайыма. 19-чу Хорезм. Ай баракелде. Хорезмди байкагыла. Бу дагы байгеден урган элек. Бутунда береке бар Гүлүктүн бири. Атасы Избиратель деген айгыр. Баракелде. Мына тайды байкаңыздар, өзү да мүчө башы келишиптир. Мына калган каткан бекиткен тезегин ыргытты, эми чуркайм деп даярданып аткан жаныбарын карачы. Келишкен мал экен. Бул келечекте өтө жакшы айгыр болот экен. 20-чы футболка менен Зымыран. Келе кой, Зымыранды чапкан бала Баймырза. Ынтымак айылдын көлөгү. Усман даярдаптыр. Улан деген Кеңешбек Уландыкы. Размин деген айгыр тукуму. Баракелде. Мына Зымыранды байкаңыздар. Зымырайбы байкай эле. Байгелүү болсун. Башы жакшы экен. Торгашкан тукумдарына окшош экен. 21-ci номерда Эрке Тору. Баракелде. Дубайдын тукуму, ээси Чонтоев Бакен. Нурдан Чават Бакен даярдаптыр. Өзү Чолпонбай айылы. Мына байкаңыздар. Бул дагы Эрке Тору дагы байгеде үстүндө жүргөн, 1-ci, 2-ci, 3-cü орундардан кур калбаган мыкты тай. Мына Дубайдын балдары эми чурка баштады достор. Изабелла деген тай чыгып атат. Изабелланын ата теги Апракаилис жана Арабелла. Бүгүнкү чабыштын аба ырайын ушул тай жаратат болуш керек, байкаңыздар. 23-cü Нургашка. Нургашканы чыгарыңыздар. Бул Шырам деген айгырдын тукуму. Бу да Шырамдын линиясында отурат. Рысалиев Токой Аксакал ээси. Мика даярдаптыр, Талаш шаары. Гламурдун 25% ойноп атат Ногултайда, байкаңыздар. Гламур ойноп атат. Демек, бүгүн жакшы чуркат болуш керек. 24-cü номердагы соңку тай, 10-чу тай Жылдыз. Атасы Герб, Атаке Исламбектики. Санжарда да Нурбол чыгат. Айда Нурбал балам, айдай бер. Бул Жылдыздын бүгүн Жылдыз жанашы мүмкүн, анткени экинчи эле жолу чабылып атат. Ата тегин канын казып көрсөк, бул Гүлүк келечекте өтө чоң тулпар чыгатыган күлүктөрдүн бири деп ойлойбуз. Атасы Герб деген айгыр. Гербти билесиздер, Герб Заливке барып келет. Заливтин тукуму мынакей. Аргымактардын арыштарын көрөбүз.
саяпкерлердин дайындагандыгын көрөбүз. Кимисинин мына ушул бүгүнкү жалпы Курман айтка арналган тай чабыш, кунан чабыш, аламан чабышка дайындап келген саяпкерлерибиз бар. Мына эми ошол саяпкерлердин мээнети байкайбыз. Эми кайсыл саяпкер кандай дайындады? Эми саяпкерлер бул жерде отуруп эле аргымактарды түшүнүп калышкан. Булар эми качантан бери ошо ат таптап, атты дайындап жүргөн мыкты саяпкерлерибиз мына бүгүн мына тайларды ортого алып чыкты. Бул эми тайларыбыздын баарын ата тегин карап отурсаң, бир жөнөкөй тайыбыз жок. Баары мыкты. Эми бул жерден болгону сууту келишкен аргымак бүгүн бир жакшы бир ийгиликтерди жаратат деп күтө туралы. Азыр эми калыстын белгиси менен азыр тайларыбыз стартты көздөй жөнөп бара жаткандыгын көрүүдөбүз. Жалпы 2 айлампа 3600 метрге чуркашат тайлар. Ал эми мына бүгүнкү аргымактардын жарышын көрөм деп келгендер мына отуруп, мына биз бала кезде ушул ат чабышка келип алып, бирден аттарды тандап алып, өзүбүзчө акча сайып, бири-бирибиз менен мелдешкен күндөр болду эле. Мыктылардын мыктысы мынакей көрүңүздөр. Мына акырындык менен стартты көздөйт. Тизилди, старт берилди. Кетти, анда эмесе аргымактарыбыз азыр жал куйругу жарыла алдыңыздардан өтөт. Бери ыйкырык, кышкырык, кызычуу менен аргымактарды бир сүрөп бериңиздер. Көрөрмандар, жөн эле карап отурбайлычы, келиңиздер. Мына бара келди, келиңиздер. Бали. Ат адамдын канаты дейт. Караңыздарчы, куштай сызган, желдей сызган аргымактар 23-24 жылдыз менен Нургашка азырынча мына алдыга сурулуп чыкты. Бирок азырынча бир аргымакты атап мыкты деш эртерээк. Караңыздарчы, мынагы аргасынан туман каптатып жүгүрүп бара жаткан тайларыбыз биринен сала бири мыкты болуп, мына үстүндөгү чабандестери дагы. Аргымак менен чабандес бири-бирин эң жакшы түшүнүшү керек. Кайсыл учурда тизгинди кой берип, кайсыл учурда тизгинди тартып. Бул эми жылкы жаныбарын билесиңер. Адамдардын арасында жашабаган эң акылдуу жандык деп айтылып жүрөт. Бул жылкы пешенесине бул акыр кыяматка чейин береке жазылган дейт. Жылкы баккан. Мына жылкы ат минген адам оорубайт дейт. Бирок ат менен ооруп калган киши эч убакта айыкпайт. Бул аттын ушундай бир касиети бар. Мына ушундай аргымак таптап ар бир үйдө ушу жылкы баласы болуп турса, бул эми кыргыздын кан жанына сиңген эзелтеден Маназ атабыздан бери ушул келе жаткан ат чабыш оюну. Мына бүгүн дагы кадыр баркын жоготпостон кайрадан эле жалпы бир топ көрөрмандарды ошол ат майданга топтоп, өздөрүнүн сонун бирделген бир чабандесибиз аттан түшүп калгандай. Алдыда Нургашканыкыбы, Жылдыздыкыбы? Нургашканык окшойт, Чабандес аттан түшүп калды. Балабыз жакшы эле болсун. Бала турду ордунан. Атаң көр айя. Аттың айя, мына эми ушундай экен да, бул пешене. Атайын кулайын деп ким чабат дейсиң? Мына эми жигиттерибиз бир тайыбыз ошентип оюндан четтеди көрүнөт. Ал эми тескери багытка бет алып чуркап бараткандыгын көрүп атабыз. Сүрөп туралы, бул эми биринчи айлампанын жыйынтыгы болуп келе жатат. Азыр эми жыйынтыктоочу айлампаны көздөй сапар алат. Көрөрмандар дайынданалычы, бир шаң береличи. Мынагы тайларыбызды сүрөйлө. Жап-жаш чабандестерибиз ат үстүндө. Хей, бара келди. Баратат мына алгачкы жоон топто 4 аргымак. Бара келди. Мына 24-тө Жылдыз, 19-чы катар санында Хорезм. Мына 10-чы катар санында Ханыша. Дегеле карачы, мыктылардын барысы мына алдыга акырындык менен булар эми түшүнүп турат. Акыркы айлампаны көздөй бет алышты.
жалпы 3600 метр чакырымга акырындап мына апарын улап барат. Мана барата теме жыйынтыктоочу айлампа. Жылкы баласын билесиңер, урматтуу көрөрмандар. Жылкынын көзүндө акыл, рухунда эркиндик, жүрүшүндө бир бөлөкчө сулуулук бар. Азыр эми көрөлүчү, тайлар булар эми жаңы гана 1 жашка толуп, мына келечекке болгон кадамдары бул эми аргымактардын. Булар эми убагына жетип, баралына келгенде эмне деген гана күлүктөр чыгып, мына дүйнөнү дүңгүрөткөн биздин карагыз аргымактарыбыз сыяктуу мыкты аргымактар ошол кыргыз саяпкерлеринин колунан тарбияланып дүйнөнү дүңгүрөтөт деген терең ишеним менен мына ошол жалпы тайларыбыздын жүрүшүнө назар салып туралы жыйынтыктоочу бөлүктө азыр тайларыбыздын тизгинин кое берип чабандестер болгон аракетин көрөт. Мына ошолордун арасында азыр мына 2 аргымак мына 1-2 орунда келе жаткан аргымактарды көрүүдөбүз. Мына жалпы 5 тайыбыз bir үйүрдө, bir топто келе жаткандыгын көрөбүз. Ал эми азыр эми дем күч берип туралы аргымактар чабандестерибизге, урматтуу көрөрмандар, мараны көздөй жакындап келатат аргымактарыбыз. Ай, мына азыр байкайлы. Кимиси мыкты, кимиси күчтүү. Кана көрөрмандар, кеттик эми сүрө берели. Мына аргымактар жүрүшүнөн бузбай алдыда келе жаткан баягы эле жылдызбы? Ай, баракелде. Канышай биринчи, 18 номерда, 24 номердагы жылдыз экинчи. 3-чү байга, 3-чү чап. 3-чү байга мына азыр кимиси? Баракелде. 16, 19 Торгашкан тукуму 16-чы Усмака байга куттуу болсун. Зарга келди Актануу аргымагынын ээси Байызбеков Жанышбек атабыз. Бүгүнкү тай чабышта Курман айт майрамына арналган жакшынакай болгон бүгүнкү ат оюндарында 3-орунду камсыздап Актануу аргымагы менен мына үстүндөгү чабандес байел чапты. Мынакей аргымактын ээсине байгелери ыйгарылууда. Ал эми тай чабыш боюнча 2-орунду камсыздаган жылдыз аргымагы, аргымак ээси Атакеев Исламбек кол чабып туралы урматтуу көрөрмандар. Токтоболот уулу Санжар дайындады. Чабандеси Үзөнов Нурбол, Талас облусу Кызыл Адыр айылы. 2-орун күмүш байге жана ошондой эле грамота менен сыйланууда. Ал эми бүгүнкү тай чабыш оюнунда мыктылыгын көргөзүп, баш байгени жеңип алган Талас облусу Чолпонбай айылынан келген Актануу Канышай аргымагы Тайталиев Талантбек аргымактын ээси саяпкер Сардарбеков Радмир. Ал эми чабандеси Тургуналиев Туран баш байге кубок жана ошондой эле акчалай сыйлыктары бар жана грамота менен мынакей тайлардын байгелери ыйгарылууда. Рахмат. Эми кунандар боюнча мына алдыңыздарда бүгүнкү күндүн мыкты аргымагы тай чабыштын Канышай аттуу аргымак мына Чолпонбай айылынан келип бүгүнкү баш байгени бөктөрүп кетип отурат. Урматтуу достор, мына чемпиондор менен тааныштырууну улантабыз. Тай байгенин чемпиону Канышай деген тай менен сиздерди тааныштыралы. Канышайдын ээси өзүң байген куттуу болсун. Рахмат. Өзүң жөнүндө тааныштырып, анан тай жөнүндө тааныштырып койсоң. Биз Тайталиев Талантбек. Сардарбек Чолпонбай айылынан, Кара Бура, Айтматов району Чолпонбай айылынан. Тайдын атасы Дубай, энеси Эркетору. Өзү Каныша. Ошо быйыл алганбыз. Ошо менен чабып атабыз. Мына бүгүн буйруган экен бизге.
Ошол. Быйыл канчанчы жолу чабылды? 7-нчи жолу чабылып атыр. Буга чейин мындай байгелерди алды беле? Буга чейин 3-чү, 4-чү болуп атты. Быйыл бүгүн буйрук экен, мына алдык буйрук. Эң son. Байген куттуу болсун. Эми така эми неметейин, Чабандес бу балада? Жок, чабандес мына. Келе кой балам, Чабандес. Чабандес атың айтып койчу сен. Турналиев Нуртуран. Жакшы. Бу бүгүнкү тайды утаарын билдиң беле чуркашынан? Билген эмесмин, буйруду го. Азамат. Канчадан бери тай чабасың? 3 жыл, 4 жыл болуп калды чабып жүргөнүмө. Азамат, атаң аты ким? Соорбеков Алмаз. Чоң атаң аты? Тургуналы. Азамат, эми мына атаңдарды, чоң атаңдарды кубантып атсың. Байгелер куттуу болсун. Ушинтип дайыма биринчи орунду алып жүрө бер, балам. Рахмат. Азамат. Эми Курманайт боюнча өзүңдүн быйылкы мында чемпион болдуң тайырлар арасында. Анан элге каалоо тилегиңди айтып койсоң. Баарыңыздар Курманайт майрамыңыздар куттуу болсун. Аттарыңыздар чуркай берсин, өйдө кырсыктардан сактасын. Ушинтип Алла Таалам берген ырзыгы менен жеңишке жете бериңиздер баардыгы. Бардык саякөйлөргө тилектешпиз. Ошол ушу бүгүнкү Курманайтты уюштурган немелер байкелерге, саяпкерлерге, ошо федерациясынын ислам немелеринин баарына чоң рахмат. Жетектешилердин баарына рахмат. Алла ыраазы болсун. Ошо боло берейик, байгеден утуу берейик баарыбыз эле. Баарыбызга жугумдуу болсун. Алла ыраазы болсун сиздерге. Жакшы, байген куттуу болсун. Ушинтип эл алдында көрүнүп жүрө бер. Рахмат.